Bismillah. Assalamu alaikum, урматтуу достор, урматтуу туугандар. Сары Колотто Эламандын чөкөр атын чыгарат экенбиз, достор. Биз чыгарылышты туугандар ушул кара чөкөр чаар аттан баштайбыз. Аттын турушун силерге көрсөтөлү. Эламандан сурайын, өткөнкү чыгарылышта кандай болгон. Эламан, ассаламу алейкум. Кандай жакшысың бе, Эламан? Ден соолук кандай? Işleriniz жакшы? Кудайга шүгүр жүрөбүз. Орозодо кыйналбай жүрөсүңбү? Аттар менен алаксы эле. Аттар менен алаксы эле. Кара чөкөр келип тур да? Кара чаар. Чаарат. Жыландай экен. Жыландай ат экен го. Жаңы келди эле ошонан. Качан келди? 3-4 күн болуп калды, неме ушу элдин сынына, назарына коюп коелу деп. Өткөндө да бир чөкөр чыгардың эле мана? Миллион деген. Миллиондун уругу деп, Талаш болуп кетти. Талаштан кетти. Талаш болуп кетти. Неме кылып алган балдардын үстүнө жакшы акча берди, бирок бербей койду. Бербей койду. Жалаттын ачы деген жерине кетти. Ачыга кетти чөкөр. Жакшы, жакшы. Жакшы. Базар ачык болуп жакшы. Бул кандай урук чөкөр болду эми? Бул Жалалаттан келди ака. Бул Жалалаттан келди. Жалалатка кетип, кайра Жалалаттан келиптир да бул, Жалалаттан жаңы келди бул. Өтө Токтоп турган. Токто. Өтө неме башчы немелери бычымында жакшы болсаңыз. Бычымдары жакшыбы? Бычым өтө эле жакшы ака. Каласы калла, кошкор тумшук, какбаш. Какбаш. Кошкор тумшук. Бою чаканыраак, а? Бою 60 да. 60. Жашы канча? Жашы 4 азый. 4 асый. 4 азый. Не деген кличкасын койдуң буга? Жылан деп койдум. Жылан деп койдуң. Жылан деп койдум ака. Жылан деген чыккан эмес беле? Биринчи жол, мен биринчи ондай көп кличка мен ойлоп табам да өзүм. Жылан. Жылан ака. Караңыздар. Жыландай болуп турулуп турат ака. Бул чабылып жүргөн бекен? Ооба, улагы тамай. Улагы тамай. Негизи чыны кара кыргыз жылкы, кара байыр жылкы да. Чыны кыргыз жылкыдан. Үйүргө коюлган. Үйүргө коюлган. Ама бир жакшы бейден кулунула турган экен да, жалаң чөкөр кулундардан, а? Бирок негизи эле бычым өтө жакшы. Мына алты аркасы, омуролору, казык башы өтө келген да. Чатка аяктары жакшы. Ооба. Болду, мына ушундай келсең. Токточу. Акырын, Алды омуролору дагы кең. Кабактан баштайлы, а? Кабагы да. Кабактары. Көзүн антарып турат экен. Көз караштары десең. Мына көкүрөктөрү. Көкүрөк башы дагы кең. Туяктары таза, а? Туяктары таза. Туяктары таза. Буну чапсак болобу? Алыс. Жулолорун баардыгын көргөзөбүз ака. Баардыгын көрсөтөлү. Мына. Немеси өзү негизи мен дагы баягы немеден көрүп өзүм неме кылып калдым. Баягы кыргыз энциклопедиясы, кыргыздардын тарыхы деген китептер бар экен. Ошодо чаар жылкылар боюнча жазылган экен да. Бул стереотипный кыргыз жылкысы экен да булар. Илгеркиден, а? Анан буну ошо илгери ошо хандар, анан ошо илгерки батырлар минген экен да, сайышка чейин ошо чаар жылкы неме кылган экен. Ер сайышка чейин барган. Анан баягы Шабдан батырдын улагы ашында кайсы бир немеде ошо немен бир чаар жылкы неме болгон экен, ошондо 40 канча километрге кое берилгенде ошо чаар жылкы экен. Байгеге, а? Байгеге. Баягы ошол маалда орустардын чистокровный аттары дагы жеткен эмес экен да. Өтө күлүк болгон экен да. Мына булардын канын бербейт экен да башка немегечи. Булардын каны баягы кытайлардын каны сыяктуу болуп башка жылкка бербейт экен. Анан булардын өзгөчөлүк туягында да болот экен. Булардын мына чаар жылкыларды такалабай менсең дагы баягындай ташыркап, жоруп баягындай калбайт экен да. Туягы жабыркабайт, а? Булардын туягында ошондой тоо ташка ылайыкташкан неме экен да. Ошо адаптация ошо илгерден ошондой болуп калган экен. Канында бар экен да, канында. Баягы 1000 метр бийик тоого чыкса дагы жүрө берет экен. Өтө чыдамкай экен да. Выносливый деп коет экен, а? Ошо немеде бунун немеси боюнча кызыккандар ошо Кыргызстандын тарыхы, кыргыздардын энциклопедиясы деген китептер бар экен, ошолордон менде видеолор бар, ошолорду жөнөтүп берем. Кызыккан адамдарга, бирок илгери ошо неме маалында казактарга 30 чаар жылкыга бир кайсы бир неме. Ошо Бишкек жакта ошо бир мындай бир өрөөнү алмаштырып берген экен да.
30 чаар жылкыга. 30 чаар. Тарыхта бар. Тарыхта бар экен. Баягы Орман ханга дагы баягы подарок болуп 50 чаар жылкы подарок алышкан экен. Орозода китеп окуп жатат окшойсуң эле мана. Чаар жылкын изилдеп атабыз. Чаар жылкын изилдеп. Чаар жылкы боюнча кандай болуп атат, эмне болуп атат эми кызыгы. Эми негизи өзүбүздүн кыргыз жылкы Карабай түпкү ушундай жылкы экен да. Биз муну көп баалабайчык негизи. Жака бастырчы экен, бастырчы бир чапсак кандай болот эми? Чабат экен. Чап, жылоолорун дагы жакшы. Жылоолорун көрсөт экен. Анан баасын айтабыз. Чаар жылкы, жылан деген. Кой бер. Катуу экен, бирок ата. Өтө катуу жылкы. Катуу жылкы экен. Мына асты сайган тиштери дагы бармактай болуп чыккан экен мындай. Карышкырдын азуусундай. Катуу чыккан. Мына достор, чаар ат. Жактан бери келчи. Кана басылып келчи. Кой берчи, кана бир кой берчи. Тартпай тартсам. Болот. Бул үлкен чабандас болуп кетти ата барабар, Бул ат алгачкандан бери тартып чыгып калды. Тартпай кой бер, Аттын өзүнө кой бер. Өтүп кет, Болду. Элеман баасына келеме? Баасы жакын эле кылып 280 миң отур. 280 миң деп койдум. 280 миң. Кичим өтө жакшы экен. Болду. Мына достор, чаар жылкы. Айлантып бурулгандарын көрбөдүк. Буроолорун көрсөт, ыкам. Аттын турушун көрсөт. Жооштугу жоош, Жооштугу жоош. Жегендери жакшы. Болду экен, кыйнабай эле кой. Мына туугандар, Эламандын чаар жылкы боюнча тарыхын уктуңуздар, көрдүңүздөр, атты жактырыңыздар достор. Жылан деген кайманаттагы аттын баасы 280 дедиң, $280 менен да жазып койсоң. Доллар менен жазып коем, үйүрү, улагы, тамай. Бардыгы бар экен. Атты если сынайбыз десе бир таканды неме кылып союп чаап көрөм болсо болот. Болду. Содаңа береке болсун эле ман. Рахмат, сизге да ишиңизге ийгилик. Рахмат. Сонун сөздөр болду достор.